Биздин эгемендүү Кыргызстандын баш мыйзамы 1993-жылы 5-майда кабыл алынган. Биздин баш мыйзамыбыз бир топ баскычтардан басып өткөн. Биздин баш мыйзамды легендарный парламент кабыл алган. Биздин баш мыйзамдын долбоору 1991-жылда 15-декабрдан баштап долбоору иштеле баштаган. Ал долбоордо көз карандысыз комиссия түзүлүп, ошо комиссияга президенттин өкүлү, атайын укук таануучулар, профессор, академиктер чогулуп, атайын коомдук талкууга чыгарылган. Кыргыз Республикасынын алгачкы конституциясы 1993-жылы 5-майда кабыл алынган. Кабыл алынгандан кийин бир нече жолу өзгөргөн. 1994-жылы, 1996-жылы, 1998-жылы, 2003-жылы, 2007-жылы, 2010-жылы, 2016-жылы жана ошондой эле 2021-жылы жалпы элдик референдумда президенттик башкаруу формасын кабыл алганбыз. Азыркы учурда президенттик башкаруу формасы менен жашап келе жатабыз. Бүгүнкү 5-май Конституция күнү менен силерди куттуктайм. Азыркы учурдагы Конституция 2021-жылы 5-майда элдик референдум аркылуу кабыл алынган. Конституцияда 116 берене жана 9 бөлүмдөн турат. Ар бир бөлүмдө мамлекеттин жарандардын укуктарын жөнгө салып турат. Бүгүнкү Конституция күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Конституция бул латын тилинен келген. Анын чечмелениши бул түздөө, негиздөө жана уюштуруу деген маанини түшүндүргөн. Баштапкы бир мезгилде Рим империясынын императорлорунун арасында болгон расмий актыларды колдоп, кийинчерээк бул конституция болуп, анын сөзү мамлекеттик мыйзамдардын арасында болгон түшүндүрүү үчүн колдонулуп келген. Жана ошондой эле бүгүнкү 5-май Конституция майрамыңыздар менен куттуктайм.